Я надеюсь, будущая Конституция, которая будет принята в ближайшее время, внесет коррективы и направит государство в нужное русло. В такое русло, где народу Кыргызстана, где людям Кыргызстана будут открыты новые перспективы и новые возможности, где государство заботится о своих жителях и думает о них. Кыргыз мамлекети өз алдынча эгемендүүлүк алганыбызга 30 жылдан ашып барат. Ушул 30 жыл ичинде баш мыйзамга бир нече жолу өзгөртүүлөр киргизилип, президенттик дагы, парламенттик дагы башкаруу болуп келди. Эми дагы мына баш мыйзамга көп өзгөртүүлөр, түзөтүүлөр киргизилип, эл алдына чыгарылып жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул баш мыйзамдын жаңы өзгөрүүсүнө келип референдумда добуш берүүңүздөрү суранат элем. Себеби бул баш мыйзамда президенттик башкаруу болсун деген берене кабыл алынды. Менимче бул президенттик башкаруу болсо жоопкерчилик дагы абдан күчтүү болот демекчимен. Жайыл районунун айымдарынын атынан бардык кыргызстандыктарды ошол референдумга келип баш мыйзамды колдоп берүүңүздөрдү өтүнөт элем. Уважаемые кыргызстанцы, мы призываем вас прийти и проголосовать за референдум. Время идет, все меняется, и пришло время изменить нашу Конституцию. Очень много вопросов касается наших детей, культуры, экономики и многих других вопросов. Давайте не останемся равнодушными к нашей стране, к нашему народу. И 11 числа, 11 апреля, придем как единый народ и отдадим свой голос за референдум. Bizde 11'inde çoğun iş çara bolğondat bu referendumdu ötkөргөн табыз Uygusa mыйзам, жаңы мыйзамыбызда көп нерселерге оңолуп, көп нерселер кирип атат. Бирден бири эле бизге жакканы бул көп улуттуу Кыргызстан болгондо. Ал биринчиден, экинчиден бул Кыргызстан кереметтүү жерде илгертен бери жибек жолунда турат. Ошондуктан курултай маселеси абдан туура маселе деп ойлойбуз. Ошол аябай убагында келип азыр ушул мыйзамга кирип атат. Ушул мыйзам менен биз эми ар бир жаран Кыргызстан өзүнүн ой пикирин ачык айкын айта ала турган болдук. Бул мыйзам жаңы мыйзам буйруса жакшы иштеп кетсе Кыргызстаныбыз өңөт дагы, өсөт дагы деп ойлойбуз. Себеби дегенде көптөн бери бюрократия деген неме менен биз көп нерсени айта албай, көп нерсени чече албай жүрдүк. Мына курултай менен ар бир нерсени ортого салып, неме айткандай, жети өлчөп бир кеч дегендей кылып, бул нерсенин бүт баарын тегиде азыр мыйзам түрүндө кылып, ушул буйруса 11-inde референдумдан мыйзамды колдоп, элдер келип добушуну берип, бул мыйзамды койдосок, биздин мамлекетибиз өнүгүп өсөт деген ишеничтебиз. Биз көп улуттуу Кыргызстан болгондон кийин ар бир жарандын өзүнүн ыйык милдетине 11-inde келип аткарып кетет деп ишенем. Мы проживаем в Киргизии, многонациональной стране, так как мы все здесь живем. 11 апреля всех я приглашаю на выборы, на референдум. Мы, турецкий народ, за референдум и президентское управление. Так как если будет управлять президент и Курултай, у нас все будет хорошо. Люди будут жить хорошо, учиться будет. Много детей в детсад пойдет, так что мы желаем и хотим, чтобы было президентское управление, мы за референдум.